Сүт тууралуу 6 миф жана анын 6 пайдасы. Өндүрүүчүлөр бул азыктын пайдалуулугу жөнүндө сүйлөшүшөт. Бирок көз карандысыз изилдөөчүлөр сүттү ичүү көптөгөн көйгөйлөргө алып келет дешет. Бизге бала чагынан эле сүт ич, ден соолугуң чың болот дешкен. Ал кезде баары жөнөкөй жана түшүнүктүү болчу. Бүгүнкү күндө сүттүн пайдасы жана зыяндуулугу жөнүндө адистердин жана карапайым адамдардын ой пикирлери эки башка. Айрымдар сүттүн уу экени, ал организмге сиңип кетпеши жана ракты пайда кылышы мүмкүн деп ырасташат. Башкалар тескерисинче, жалаң гана белоктуу тамактарды, анын ичинде майсыз сүт жегенге кеңеш беришет. Дагы бирөөлөр 0% майы бар сүт салмак кошууга жардам берет деп ишенишет. Чындык кайда? Анда эмесе сүттүн пайдасы жана зыяны жөнүндө маселени түшүнүүгө аракет кылалы. Сиз күнүгө канча стакан сүт ичесиз? Комментарийге калтырып коюңуз. Биринчи, жеткиликтүүлүк жана коопсуздук. Шаардын тургундары үйдүн астынан сүт ичүү мүмкүнчүлүгүнөн кур калышты. Бирок бул табигый сүттүн артыкчылыктары жөнүндө унутуп коюу дегенди билдирбейт. Заманбап технологиялар сүттүн бардык пайдалуу заттарын сактоого мүмкүндүк берет. Д жана А витаминдери, кальций, калий, фосфор, белок жана башкалар. Бул ультрапастеризация деп аталат. Бул уникалдуу процессте сапаттуу сүттү жылуулук менен тазалоо ишке ашат. Натыйжада ал микробтордон тазаланат, бирок витаминдер менен минералдарды сактап калат. Ультрапастерленген сүт 6 катмарлуу асептикалык пакеттерге куюлат. Бул ичимдикти тышкы чөйрөнүн таасиринен, микробтордун жана күн нурунун таасиринен коргоого мүмкүндүк берет. Асептикалык таңгактын жардамы менен сүт ачылганга чейин 6 айга чейин сакталат. Консерванттар жок. Экинчи, сулуу тери. Клеопатранын кооз сулуулугунун сырларынын бири атактуу сүт мончосу. Бул суусундук дагы эле косметологияда кеңири колдонулат. Теринин кооз болушун камсыз кылуу үчүн ага сүт маскаларын түртүп салуунун кажети жок. Акыры анын курамында А витамини бар. А витамини сулуулук витамини деп аталат. Ал эпидермистеги гиалурон кислотасынын синтезделишине өбөлгө түзөт. Ошондуктан теринин өңү жакшы көрүнөт. Бет териси үчүн А витамини теринин сергектүүлүгү жана серпилгичтиги үчүн жооптуу болгон коллагендин пайда болушунун негизги фактору. Үчүнчү, жакшы түш. Булчуңдардын өсүшүнө жана калыбына келүүсүнө көмөктөшүүдөн тышкары, белокко бай тамактар уйкуга жакшы таасирин тийгизет. Алар уйкуга себеп болуп, тамак сиңирүүнү жайлатат. Мисалы, жүрөгү жараланганда уктап калуу мүмкүн эмес. Жогоруда айтылгандай, сүттүн көңүл ачуучу касиети дагы бар. Сүттүн курамында аминокислоталар триптофан жана фенилаланин бар. Алар седативдик таасирге ээ жана нервти тынчтандырат. Уктай албай калганда 1 стакан жылуу сүт менен бал ичип көрүңүз. Морфей падышалыгында жүргөнүңүздү байкабай каласыз. Төртүнчү, булчуңдардын өсүшү. Сүттө белок көп. Сүт протеини 80% казеинден жана 20% сары май протеининен турат жана экөөнүн тең пайдалуу касиеттери бар. Протеин булчуңдардын негизги курулуш материалы. Спортчулардын көпчүлүгү машыгуудан кийин аны ичишет. Физикалык иш-аракеттер учурунда булчуң кыртышындагы белок бузулат. Аны калыбына келтирүү үчүн толуктоо керек. Бешинчи, күчтүү иммунитет. Кальцийдин туура сиңиши үчүн организмге Д витамини керек. Ал ашказан клеткалары тарабынан кальцийдин сиңүүсүн 30 жана 40%га жогорулатат жана бөйрөктөргө аны сиңирүүгө жардам берет. Бирок Д витамининин пайдалуу функциялары ушуну менен эле бүтпөйт. Ал белгилүү бир гормондордун жана клеткалардын синтезине катышат. Ошентип, Д витамини моноциттерди, иммундук системаны чындаган клеткаларды өндүрүүчү жилик чучугуна таасир этет. Д витамини алуунун эң оңой жолу күнгө батуу. Дене ультра кызгылт нурлануунун таасири астында аны синтездейт. Бирок биздин өлкөнүн көпчүлүгүндө кыш мезгилинде жана мезгилден тышкары күндүн активдүүлүгү ушунчалык кичинекей болгондуктан организмде Д витамини пайда болбойт. Алтынчы, күчтүү сөөктөр жана тиштер. Дененин жашоосу үчүн эң маанилүү микроэлементтердин бири бул кальций. Ал кандын уюшу процессине катышат. Булчуңдардын жыйрылышына таасир этет жана гормондордун жана нейротрансмиттерлердин секрециясын жөнгө салат. Бирок анын негизги миссиясы сөөктөр менен тиштердин саламаттыгы. Сүт кальцийге бай. 100 миллиде бул минералдын 120 миллиграммы бар. Бул суусундукта кальций адам үчүн эң сиңирүүчү формада болот. Күнүнө 2 стакан сүт кальцийдин күндөлүк керектөөсүнүн дээрлик жарымын түзөт. Ошондуктан балдарга жана өспүрүмдөргө сүт сунушталат. Скелет жигерди өсүп жатат, сөөк тканьдары тез жаңыланат. Сизге көп кальций керек. Чоңойгондо сүттү үзгүлтүксүз керектөө остеопороз коркунучун төмөндөтөт. Албетте спорт менен камсыздалат. Ошондой эле кальцийден улам сүт тиштин чиришине жол бербейт.
Ал эми сүт тууралуу мифтерди баарыбыз эле билбесек керек. Алардын эң жайылгандары тууралуу айтып берсек, коңгуроону басып койсоңуз жаңы видеолор тууралуу эскертилип турат. Биринчи, сүттү кичинекей балдар гана ичсе болот. Чоңдордун денесинде бул продукт сиңбейт, анткени анын курамында белоктор, майлар жана углеводдор бар. Бул жомок, бардык азык заттар сүттө тең салмактуулукта жана оңой сиңирилет. Жаш куракка жараша казеин протеинин сиңе башташта чындыкка коошпойт. Лактозага же А витаминине жекече чыдамсыздык менен мамиле кылган адамдардан айырмаланып, сүттүн ысып кетиши, бөртпөө жана кычышуу сезилгенде гана таштап салыңыз. Статистикага ылайык, адамдардын 15% гана дененин мындай өзгөчөлүгүнө ээ. Ошол эле учурда алар оңой эле ачытылган сүт азыктарын колдонушат. Экинчи, арыкташ үчүн майсыз сүт ичиш керек. 1 стакан майсыз сүттү ичүү менен адам керектүү өлчөмдөгү Д витамини, кальций, белок алат жана ашыкча майларды дагы топтобойт. Бирок изилдөөлөр көрсөткөндөй аз майлуу сүт семирүү коркунучун 57% жогорулатат. Себеби алданган организм күндөн күнгө башка азыктардан көп калория алат. Үчүнчү, сактоо мөөнөтү 5 күндөн ашык болгон сүт эч кандай пайда алып келбейт. Таза сүт тез эле начарлайт деген пикир бар. Бактериялардын таасири менен сүт кычкылдай баштайт. Алар уйларды саюу, ташуу, чыпкалоо жана башка учурларда пайда болот. Пастерленген сүттү 3 күндөн 2 жумага чейин муздаткычка сактоого болот. Андан тышкары термикалык тазалоо ыкмасы бирдей болгондуктан сактоо мөөнөтү ар башка болгон сүт бирдей пайдалуу болот. Жарактуулук мөөнөтү чийки заттын, заманбап шаймандардын жана таңгактоонун сапатына көз каранды. Демек даяр продукция канчалык жакшы болсо, андагы бактериялар ошончолук аз болот. Демек сактоо мөөнөтү дагы узак болот. Төртүнчү, кайнатылган сүт анын пайдалуу касиеттерин төмөндөтөт. Кайноо менен бирге бактериялар гана эмес, ошондой эле бардык пайдалуу заттар да жок болот деген ишеним бар. Бул чындыгында андай эмес. Кайнап жатканда патогендик бактериялар, ферменттердин кээ бир түрлөрү, иммуноглобулиндер жана С витамини сыяктуу туруксуз витаминдер өлөт. Бирок сүттө анын аз саны бар. Андыктан кайнап чыккан соң макроэлементтер, витаминдер, анын ичинде кальций, сүт белогу жана майлар калат. Фермалык сүттү гана кайнатуу керек, заводдук сүттү кайнатуунун кажети жок. Бешинчи, сүттө көп шекер бар. Сүттүн курамында лактоза бар. Аны сүт канты деп атоого болот. Бул табигый углевод. Көпчүлүк адамдар аны сахароза камтылган кант же шоколад сүтү менен салыштырышат. Бул туура эмес салыштыруу. 100 грамм сүттүн курамында 3-4 грамм лактоза бар. Ал эми шоколаддагы сахароза 2 эсе көп болот. Алтынчы, кальцийдин суткалык деңгээлин сүт менен толуктаса болот. Чоң кишиге күнүгө 800дөн 1200 мг кальций алуу керек. 1 стакан сүттүн курамында 315 мг кальций бар. Андыктан сүттүн эсебинен кальцийдин күндөлүк нормасын алуу үчүн күнүнө 3 же 5 стаканга чейин ичүү керек. Теориялык жактан бул мүмкүн, бирок иш жүзүндө андай эмес. Жалпысынан сүт менен гана норманы толтуруу кыйын. Эскертүү: материалдар фактыларды айтып берүү мүнөзүндө. Өзүн өзү дарылоо өмүргө коркунуч келтирерин унутпаңыздар. Андыктан дары-дармектерди жана дарылоо ыкмаларын колдонуу боюнча сөзсүз доктурга кайрылыңыз. Мына ушундай экен. Эгер сизге видео жакса, лайк басып бөлүшүп коюңуздар. Кийинки видеолорубуз кайсы азык тууралуу болсун, комментарийге сунушуңуздарды калтырып коюңуздар. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.